Саламатсыңарбы, урматтуу окуучуларым? Маанайларыбыз жакшыбы балдар? Азаматсыңар? Баарыңарга жагымдуу маанай каалап кетемин балдар. Анда эмесе балдар, бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштасак балдар. Бүгүн биз кыргыз тили сабагынан балдар жат жазуу жазабыз. Жат жазуубуздун темасы балдар булактар деп аталмакчы. Ал эми сабагыбыздын максаты балдар жат жазуунун темасы жөнүндө түшүнүк аласыңар балдар. Эске сактооңор, ой жүгүртүүңөр калыптанат. Булгабай, катасыз, сулуу жазууга тарбияланасыңар балдар. Силерге түшүнүктүү болдубу сабактын максаты? Азаматсыңар? Анда эмесе мен аталган булактар деген текстти бир сыра окуп беремин. Кунт коюу менен көңүл буруп угабыз балдар. Булактар. Суу жерден булак түрүндө чыгат. Жаандын суусу жерге сиңет. Суу өткөрбөй турган катмарга жеткенде суу жыйнала берет. Жер астында өзөндөр жана көлдөр пайда болот. Мына балдар, мына ушул болот дегенден кийин башка сүйлөм жок. Мына ушинтип жат жазуубуз 24 сөздөн турат балдар. Бул жерде эң эле аз берилген оңой сөздөр балдар. Андыктан баардыгыбыз эле катасыз сулуу жазабыз деп мен ишенемин. Анда эмесе дептерибиздин жол башынан сөз түрдүү абзац менен жат жазуубузду баштайбыз балдар. Мен көбүрөөк тыным жасаган жерде сөз түрдө чекит коюлат, бир аз тыным жасаган жерде үтүр коюларын дагы бир жолу эскерте кетем балдар. Анда эмесе баардыгыңарга ийгилик каалайм. Анда эмесе баштадык балдар. Суу жерден булак түрүндө чыгат. Суу жерден булак түрүндө чыгат. Суу жерден булак түрүндө чыгат. Жетиштикпи балдар? Анда эмесе бул сүйлөм бүттү. Экинчи сүйлөмгө өтөбүз балдар. Жаандын суусу жерге сиңет. Жаандын суусу жерге сиңет. Жаандын суусу жерге сиңет. Жетиштикпи балдар? Азаматсыңар? Анда эмесе кийинки сүйлөмгө өтсөк. Суу өткөрбөй турган катмарга жеткенде суу жыйнала берет. Суу өткөрбөй турган катмарга жеткенде суу жыйнала берет. Суу өткөрбөй турган катмарга жеткенде суу жыйнала берет. Жетиштикпи балдар? Кеттик андан ары. Жер астында өзөндөр жана көлдөр пайда болот. Жер астында өзөндөр жана көлдөр пайда болот. Жер астында өзөндөр жана көлдөр пайда болот. Баардыгыңар жетиштиңер деп ойлойм балдар. Азаматсыңар? Мына ушул менен жат жазуубуз жыйынтыкталды. Баардыгыбыз дептерге жазып мага жөнөткөндү унутпагыла. Анда эмесе саламатта калгыла балдар.